Хусейин Карасаев атындагы Ысык-Көл лицейинин 10 классынын окуучулары Нурсултан Содонбеков менен Камил Кубаныч аттуу окуучулары химия сабагы боюнча өткөрүлгөн эл аралык дүйнөлүк олимпиадасына катышып, коло жана күмүш медалдарынын ээси болушту. Мындай жеңишке жетишүүбүзгө биринчиден химия сабагынан берген мугалимибиз себеп болсо, экинчиден талыкпаган эмгегибиздин аркасында ийгиликке жетиштик дешет жеңүүчүлөр. Мен бир күчтүү агайым бар болчу, Сарвар Хайдаровдун айта кетсем, ошол бизге Камил экөөбүзгө багыт көргөзгөн болчу да. Химия кантип даярданыш керек, кантип мындай убакыт туура бөлүш керек, өзүң пландаштырып, ошону тарта баштап, өзүм самостоятельный болуп, өзүм даярдана баштаган болчумун да. Негизи мен 7-класста химияга кызыгым деле жок болчу, бирок менин улуу агам катышып жүргөн болчу да химия сабагына. Алда ушул лицейди бүтүрүүчүсү болгон да 2017 жылкыча. Анан анын артынан мен дагы ушу химияга жагат, ушу химияга барып көрөйүн деп, ушу химия багытын тандап, анан ошондон баштап химияга катуу окуй баштап, ушундай ийгилик жараттым деп ойлойм. Кезектеги өткөрүлгөн эл аралык дүйнөлүк олимпиадасына мамлекет боюнча 4 окуучу катышкан. Алардын экөө Хусейин Карасаев атындагы Ысык-Көл лицейинин окуучулары. Жыл башында өткөрүлгөн эл аралык дүйнөлүк Менделеев олимпиадасына да дал ушул окуучулар аттанып, анда да күмүш жана коло медаль менен кайтышкан. Лицейге да рахмат айткым келет. Ошо бизге лагерлерди организовать этип, көп поддержка кылды да лицей. Анда Сарвар агай, Мунар агайга рахмат айткым келет. Ошол эки агай мен жакшы даярдаган деп. Сарвар агай фундамент коюп, ошол башында баштаткан жакшы даярдаган. Мунар агай 9-10 класста задача чыгарган, ошо үйрөткөн да. Балдарды олимпиадага даярдоодо ата-энелеринин да эмгеги зор. Аларга моралдык жактан колдоо көрсөтүп, өзүнө болгон ишенимин арттыруу, алардын ийгилигин көрүү биз үчүн чоң кубаныч дешет ата-энелер. Бул лицей аябагандай мыкты экен. Бул баланын акыл эсин өстүрөт экен. Дүйнөгө болгон көз карашын өстүрөт экен. Булар деген иши кылып, келечекте адам өзүнүн ордун, бала өзүнүн ордун таба билгенди үйрөтөт экен да. Мен ошонусуна абдан ыраазымын да, абдан ыраазымын. Лицейдин тарыхында эл аралык дүйнөлүк олимпиадаларда окуучулар 14 алтын, 22 күмүш жана 15 коло медаль тагынышкан. Бул көрсөткүч лицей үчүн чоң жетишкендик. Ар бир окуучунун дүйнөлүк масштабтагы ийгилиги лицейдин турмушунда өтө маанилүү. Андыктан бул окуучулардын эмгегин баалап, лицей директору атайын акчалай белегин тапшырды. Январь айында буякта лагерь болуп 10 күн биздин лицей тамак ашыны жатканын баарын камсыз кылып, почти бекер кылып, чет жактан мугалимдер чыгарышкан. Россиядан профессорлор келди, Бишкектен профессорлор келди. Ошондой эле Сапат билим берүү мекемелеринин Бишкектеги дүйнөлүк олимпиадада даярдык кылган мугалимдер келди. Ошо Кыргызстан боюнча бир 10-дан ашык окуучу келип, буякта билимин алып кетишти. Ошонун дагы чоң ролу бар деп эсептеймин. Бүт даярдаган мугалимдерге ыраазычылык, анан окуучуларыбызга рахмат айтабыз. Бир эле биздин лицей эмес, Кыргызстандын адын чыгарган үчүн ыраазычылык билдиребиз. Хусейин Карасаев атындагы Ысык-Көл лицейи бүгүнкү күндө окуучулардын билимин жогорулатууда болгон күч аракетин жумшап келет. Учурда лицейдин алкагында англис тил багытында окутулуучу Кембридж мектеби ачылды. Аталган мектеп Бишкек шаарындагы башкы мектептин филиалы катарында ачылып, окуучуларды кабыл алууда. Ошондой эле лицейдин администрациясы да учурда 1-класстан 7-класска чейинки балдарды кабыл алып жатат. Гүлбара Барыктабасова, Алтынбек Исаев, Таалай Эргешев, Каракул шаарынан.